Саламатсыздарбы, урматтуу Теңир Толук телекөрөрмандар, Нарын телекөрсөттөрдүн адаттагыдай эле актуалдуу маек программасы улантмакчы. Бүгүн Муратбек Рыскулов атындагы академиялык музыкалуу драма театрында Нарын облусунун коллегиясы өтүп, анда өткөн жылдын жыйынтыктары чыгарылды. Ошондо көрсөтүлгөн маалыматтарга таянсак, Теңир Тоо жергесиндеги өткөн жылдагы көрсөткүчтөр кыйла дурус, дээрлик баардык тармактардан өнүгүүнүн бар экендиги белгилүү болду. Ал эми биздин бүгүнкү актуалдуу маек программасынын мейманы Ат Башчы районунун акими Абдыкадыров Эмилбек Исагулович болмокчу. Биз ушул өткөн жылдагы жыйынтыктарга токтолобуз, ошондой эле алдыда белгиленген иштер туурасында кеп кылмакчыбыз. Эмилбек мырза, студияга кош келип мына жаңы эле коллегиядан чыктылар, андан кийин жыйында чыктылар жана мен жогоруда белгилегендей бул сапар ушул Нарын облусунда бир өсүштөр болгону бар экен да. Ушул коллегиянын өтүшү деген, ошондо көтөрүлгөн маселелер, милдеттер туурасында деген өзүңүздүн оюңузду билдирип койсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен бүгүн түз эфирден жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Өзүңүз айткандай бүгүн жалпы область боюнча жылдын жыйынтыгы чыгарылып, областтык коллегия өттү. Негизинен өзүңүз бүгүн байкагандай жалпы облус баардык макроэкономикалык көрсөткүчтөр боюнча жакшы жыйынтык менен жыйынтыктадык. Ошондой эле бүгүн алдыга негизи быйылкы жылга келечекке бир топ стратегиялык багыттар, максаттар, тапшырмалар берилди. Быйылкы жыл өзгөчө бир Нарын областы үчүн бир кадамдарга бара турган жыл болуп атат. Областыбыздын жетекчиси Алтынбек Калдаровичтин жетекчилиги менен чоң реформага кадам коюп атабыз. Быйыл бардык ушул аймактарда чоң бир экономикалык реформалар ишке ашырылат. Мынакей бул жыл жыйынтыгы чыгарылды, бул жыл жыйынтыгы Ат Башчы районунда чыгарылды да. Ушул өткөн жылда эмнеге жетиштиңиздер, эмнеге үлгүрө албай калдыңыздар? Негизи өткөн жыл Ат Башчы району үчүн жаман жыл болгон жок. Биз жалпы негизги экономикалык, социалдык көрсөткүчтөрдө жакшы жыйынтык менен чыга алдык. Кыскача айтып кетсем, айыл чарбасында 4,8 миллиард сомдук дүң продукция өндүрүлүп, өсүү темпи 103% аткарылды. Өнөр жай тармагында 97 миллион сомдук дүң өнөр жай продукциясы өндүрүлүп, мурунку жылга салыштырмалуу 24 миллион сомго биз ашыкча продукция өндүрүүгө жетише алдык. Ошондой эле 2 миллиард сомдон ашуун соода жүгүрт аткарылып, өсүү темпи 125%га, ал эми 530 миллион сомдук тейлөө калкка кызмат көрсөтүү жумуштары аткарылып, өсүү темпи 130%-дын үстүндө болду. Ал эми бюджеттик киреше тармагында район 182 миллион сомдук киреше топтодук. Жалпы бюджет 108%-га аткардык. Анын ичинен республикалык бюджет 101,2%-га, ал эми жергиликтүү бюджетти 113%-га. Биз өткөн жылдын, мурдагы жылдын деңгээлине салыштырмалуу биз бюджеттин деңгээлин 2 эсеге көтөрө алдык. Ал эми республикалык бюджетти 7 эсеге көтөрүүгө жетише алдык. Социалдык тармактарда кандай өзгөрүүлөр болду? Социалдык тармактарда эми өткөн жыл биз үчүн өтө бир тарыхый жыл болду. Өзүңүздөр билесиз, эң бир чоң иш-чара бул биз Казыбек Казалчы атабыздын мааракесин өткөрдүк. Бул мааракем жакшы деңгээлде уюшкандыкты өткөрө алдык. Андан сырткары социалдык тармакта 2 бала бакчанын курулушу аяктап, мына ишке бердик. Мындан сырткары 2 мектептин жылытуу системасын оңдоп, ошо 3 мектептин айнек терезеси алмашылды, 1 мектепке чатырын алмаштыра алдык. Ошондой эле саламаттык сактоо тармагында дагы бир топ долбоорлор башталып атат. Социалдык тармак, ошондой эле маданият тармагында биз Андабеков атындагы маданият үйүнүн капиталдык ремонттун өткөрүү, реконструкция иштери жүрүп атат. Жаңы бир архитектуралык заманбап көрүнүштү бергенге биз аракет кылып атабыз. Урматтуу телекөрөрмандар, эгерде сиздердин биздин бүгүнкү мейманга сурооңуздар болсо, өзүңүздөрдүн экраныңыздарда көрүп турган WhatsApp байланыш аркылуу чыгып, сурооңуздарды текст түрүндө узатсаңыздар болот. Бир өтүнүч, ушу бизге суроо узатып атканда сөз түрдө өзүңүздөрдүн дарегиңиздерди, аты жөнүңүздөрдү билдирип койсоңуздар ашыктык кылбастыр.
эмне дейминде дагы ат башы району биринчи кезекте айыл чарбасына эсептелген өрөөндөрдүн бири, мал чарбасы, дыйканчылыгы. Анан мына ушул анын өнүгүшү дагы баарынан мурда менимче ушу агрардык сектордун жанданышына байланышканда, анан ушу келерки жылда ушул айыл чарбасына кандай бир кадам жасасак деп атасыздар? Туура айтасыз. Эми биздин жалпы регионалдык түн продукцияда айыл чарба тармагынын үлүшү бир 90%-дан ашыкты түзөт. Биздин эң бир стратегиялык тармактын бири Ат башы району мал чарбачылыгына ыңгайлашкан аймак. Жалпы миллионго жакын жайытыбыз бар, 32 000 гектар сугат жерибиз бар. Негизи биз азыр эми айыл чарбасында чоң бир стратегиялык жактан өткөн жылы кадам койдук. Бул жалпы район органикалык аймакка өттүк. Мындан сырткары биз ушул органикалык аймакка өтүү менен азыр 7 кластерге кадам коюп атабыз. Бунун ичинен мына өткөн жылы биз жаңы кластерлер бул чычырга карагат плантацияларынын алгачкы кадамдарын баштадык. Мындан сырткары дары чөптөр боюнча дагы мына жумуштар башталды. Өткөн жылы эфир майын чыгаруучу чакан өндүрүштүн ишке киргизе алдык. Бул Дордой дары ишканасында. Айыл чарбасында ошондой эле былтыр биз эми негизинен эгүү структурасын өзгөртүүгө, ошондой эле жаңы бир айыл чарба өсүмдүктөрүн климатташкан үрөндөрүн өздөштүрүүгө аракет кылып атабыз. Өткөн жылы күн карама ошондой сафлор эктик. Биздин шартта бышырып аны түшүмүн ала алдык. Ошондой эле жүгөрүнүн 6 сортун эгип, анын да мындай ат башынын шартында өскөнүнө ынандык. Бунун негизги себеби эле биз мына эт, сүт багытындагы чарбачылыкка сапаттуу бир фермерлик чарбачылыкка кетүүдө негизги маселе бул тоют базасы болуп атат. Тоюмдуу тоют базасын биз ушул түзүүгө аракеттер жасап атабыз. Биз ушул өсүмдүктөрдү мындан сырткарында бурчак эккен ишкерлерибиз бар. Ушуну жайылтуу менен биз жанагындай зеленый масса чыгарып, биз ушул сүттү уйларды кармоого, ошондой эле этти боордоп багууга биз элди ушул жака алып кетишибиз керек. Биз сапаттуу чарбага өтүшүбүз керек. Ошондой жер иштетүүнүн дагы бир жаңы технологиясына өтүшүбүз керек. Ушул сиздин жолуңуз кула эле биздин көрөрманыбыз сурап атат. Уюлдук телефону аягы 929 менен бүткөн. Саламатсыздар дейт, менин суроом дейт. Мисалы чүй, клубника, малина өстүрөт. Ысык көл, алма, өрүк, алмурут, талас, фасоль нарында ат башта эмнени өстүрсө болот экспортко чыгаруу үчүн дейт. Биз өткөн жылы атайын Ысык көл областын кыдырып Жети Өгүз районунда болдук. Ал жакта багбанчылыктын тажрыйбасын көрүп, ал жакта бир топ эксперттер менен пикир алышкандан кийин, ошондой эле башка дагы эксперттер менен пикир алышып, ат башынын шартында биз ошо кластер жактан биздин климаттык шартыбыз чычырканак карагатка абдан ыңгайлуу экен. Бүгүнкү күндө деле бизде мындай жапайы чычырканак карагат өсөт. Ошондуктан биз Алтай сортундагы жана тикенеги жок чычырканакты эгип баштадык. Кечээ эле бизде чоң тегерек стол семинар болду. Биз ушуну жайылтуу боюнча, анан биз буну барып логистикасын кылып, андан сырткары биз ушул чычырканактан карагатты переработка, ушу мени өндүрүштөрдү алып келип, биз ушул жака ыңгайлашыбыз керек. Бизде чычырканак карагатка бүгүнкү күндө ыңгайлуу суу менен камсыздай турган таштак мындай ушул өсүмдүк ыңгайлашкан жерлерибиз бир топ. Бул багытта эгер кызыктар, ишкерлер болсо, биз кызматташканга даярбыз. Дагы бир суроо, ушул айыл чарбасына байланышкан суроо экен. Саламатсызбы дейт. Ат башта сафлор айдалдыбы дейт. Аны кай жака өткөрдүңүздөр? Бүгүн коллегияда сафлор чычырканак деп көп айтылды. Аны айдап алып, анан катып коебузбу? Маалыматыңыз барбы ушундан дейт. Ат башта сафлор айдалган. Былтыр биз Акжар айлык өтүнө сафлор айдадык. Ошо мен жогоруда айтып кеткендей бир 5 гектардан ашыгыраак түшүмүн алдык. Эми албетте биринчи жылы түшүмү мындай орто болуп калды. Бирок бүгүнкү күндө биз аны эч жака саткан жокпуз. Мына азыр эле мен Акжар айлык өтүнүн башчысы менен пикир алыштым. Ал агродепартаменттин жетекчиси Акжар айлык өтү бүгүнкү күндө азыр алабукада.
кечээ булар Наманган Анжанга кирип чыгышты. Эми ал жактагы ушул айыл чарбасы боюнча кызматташуу биз өткөндө Кыргыз Өзбек форумунда бир топ ишкерлер менен жолугушканбыз Анжан Намангандан. Ошолор менен дагы бир рет барып жеринде сүйлөшүп кетишкен. Азыр Акжардын жетекчиси как раз сафлердон май алып аткан кичи секти кирип көрүп, ушундай секти коюшубуз керек экен, сафлерду көбүрөөк аянтын айдашыбыз керек экен деп азыр бизде сүйлөшүү болду. Биз ушул сафлерго өтү менен bundan май алып, анан эң негизгиси bundan чыккан жымыкты биз малга бордоп семиртүүгө пайдаланышыбыз керек. Бирок эмне күндө дагы баары бир дүйнөнүн өнүккөн дүйнөдө өлкөлөр тажыйлап таяна турган болсок, алардын эң башкы локомотиви ушул өнөр жай өндүрүшү да. Анан тек кача Ат Башта мындай зор өндүрүш азырынча жаралып элек. Анан ушул багытта дагы келер жылда кандай? Албетте биз билебиз, бирин экин баягы сүт чыгаруучу, сүт иштетүүчү ишканалар бар, бирок ошолчу да өнөр жайдын көлөмүн арттыруу атында дагы эмнелер белгиленип атат келер жылга. Туура айтасыз, эми региондо экономикалык жактан дараметтин беделин көтөрүү үчүн биз өндүрүшкө өзгөчө басым беришибиз керек. Бүгүнкү күндө жалпы регионалдык дүң продукцияда өнөр жай тармагынын үлүшү болгону 2,5% түзүп атат. Өзүңүз айткандай бүгүнкү күндө бизде 2-3 гана ишкана иштеп жатат. Бул кирпич завод, сүт завод, ошондой эле арашан суусун чыгарган, анан жана майда тигүсектер. Быйыл эки этти мал союучу жана этти кайра иштетүүчү эки ишкананын курулушу жүрүп жатат. Бул Жанар ишканасы тарабынан ушу май айында өндүрүш ишке берилет. Ал жерде малдын этинен тушенка чыгаруучу жана пилмен чыгаруучу да өндүрүш уюшулат. Андан сырткары Кара Булак участогунда этти кайра иштетүүчү өндүрүштүн курулушу улантылат. Быйыл активдүү фазага өтөт. Мындан сырткары биз негизги бир кластер катары балык чарбачылыгын азыр максаттаганбыз. Быйыл 4 ири балык чарбачылыгы боюнча долбоорлор ишке ашырылат. Ошондой эле Калининдеги сиздер билген балык чарбачылыгынын базасында балыкты консервациялоо өндүрүшүнүн курулушу болот бул жылы. Ошондой эле балды идишке куюу боюнча, фасовкалоо боюнча бул эми негизинен медициналык максатка ылайыкталган балды фасовкалоо өндүрүшү дагы быйыл уюшулат. Анан негизги токен тармагына да биз басым берип атабыз стратегиялык жактан. Быйыл Кара Тор участогуна россиялык инвесторлор келип атат. Бул кен иштетүү боюнча. Биз ушул келечекте токен тармагындагы бир колго алсак, Ат Баш району бүгүн мына биз 97 миллион сомдук өнөр жай продукцияны чыгарып атсак, буну бир нечелеп көтөрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бунун арты менен албетте бюджеттин дараметин биз бир нечелеп көтөрүшүбүз керек жакын жылдары. Бул биздин негизги бир стратегиялык максат. Ушу Ат Баш районунун мекендешкендердин көкөйүнө көк ташта тийген маселелердин бири бул жолдун татаалдыгы, жолдордун оңдолбой тургандыгы. Ушул инфраструктура жаатында эмне айта аласыз? Ат Башы районунда мына акыркы жылдары эң бир көйгөйлүү болуп келаткан, өзүңүздөр билген соцсеттен түшпөй келген бул көпүрөлөр, Көк Кыянын көпүрөсү, ошону Көк Күмбөздүн көпүрөсү болгон. Мына биз эки көпүрөнү 21-жылы Көк Кыяны биз реконструкция кылсак, өткөн жылы Көк Күмбөздүн көпүрөсүн абдан бир кубаттуу темир көпүрөгө алмаштырып койдук. Бул көпүрө көп жылдар элге иштеп берет. Ал эми быйыл Кудай буйрса биз Ат Башы Ачак айын бириктирген көпүрөгө 18 миллион акча каралып жатат. Быйыл ошол көпүрөнү кеңейтүү маселеси. Ал эми өткөн жылы биз 10 километр жол асфальттаганга жетише алдык. Бул Минтранс тарабынан. 8,5 километр шагыл төшөлдү. Быйыл Минтранс менен да бизде сүйлөшүүлөр болуп атат. Ушул 15 километрге жакын асфальттасак, ошондой бир 5 километрдей шагыл төшөө жагын аракеттенип жатабыз. Мындан сырткары мына кечээ акыркы мен өкмөттүк жыйынга барганда транспорт министрлигинин министри менен ошондой эле биздин мына Куттубай ака Акмуздук биздин белгилүү ишкерибиз бар.
бизде сүйлөшүү болду. Ушул Чар Акмуз жолун жанагы өтмөк инженерлик сооружениялар көпүрө бир топ өтмөктөрдү Куттубай ака куруп бергенге, ал эми калган асфальттуу жагын Минтрас өзүнө алганга сүйлөшүүлөр болду. Кудай буйрса ушул долбоордагы биргелешкен бул мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорду ишке ашырганын аракетин кылабыз. Ушул жолго байланышканда бир суроо келип атат. Уюлдук телефону 445 менен бүткөн көрөрманыбыз сурап атат. Саламатсызбы, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Өзгөрүш ат башы жолу быйыл бүтөбү? Эмне үчүн биздин Аксай жайлоосуна барыш үчүн акча алышат дейт. Өзгөрүш ат башы жолу боюнча сөйлөп атат. Өткөн жылы мына Ачак айың, Башкы айыңды Большекке карай 8 километр жол асфальттанды. Быйыл азыр 3 километр каралып жатат, бирок эми мүмкүн буну биз 5 километрге аракет кылып көрөбүз. Минтрас менен да сүйлөшүүлөрдү кылып. Эми албетте быйыл өзгөрүшкө жеткире албайбыз, бирок 1-2 жылда биз өзгөрүшкө жеткирүү аракетин кылабыз. Аксай жолу боюнча эми Аксайдын проблема көйгөй абдан көп. Как раз мына пятница, суббота атайын иш сапары менен Аксай өрөөнүн кыштоолорду кыдыруу пландалган болчу. Аксай өрөөнүнө негизи биз Кынданын жолун ачуу маселесин биз Минтрас менен карашыбыз керек. Ушу кышы жай иштей турган бир жолун табышыбыз керек. Экинчи маселе, мына 2 жылдан бери биз маселе коюп, Теректин көпүрөсүн калыбына келтирүү. Бул боюнча дагы Минтрас менен сүйлөшүүлөр болуп, алар официалдуу жообун берген. Биз кийинки жылдарга киргизип, Теректин көпүрөсүн калыбына келтирүүнү колго алабыз деп. Аны Аксай өрөөнүнө жанагы төлөм боюнча маны тиешелүү өзүнүн тарифтери эмелери бар. Эми ал мыйзамды өзүнүн жолу менен чечилет. Жеке мүнөздөгү да бир суроо келип атат. Саламатсызбы? Менин 6 балам бар. Көп балалуу үй бүлөгө киремби? Ошого жараша жөлөк пул алсам болобу? Мен ат башында жашайм дейт. Эми бул тургунубузга айтар элем, эгер убактыңыз болсо келсеңиз, мен жеке кабыл алып сизди, анан социалдык башкарманын адистери менен сиздин социалдык абалыңызды бир жакындан угуп талдап, анан эми эгер мыйзам боюнча жол берген болсо, анда биз сөзсүз маселени чечишибиз керек. Анан бир ачууччулукту моюнга алып коюш керек да, бул ат башырын талаптарды өнүктүү үчүн каалайбызбы, каалабайбызбы, калың чөнтөктүү инвесторлор керек да. Анан мынакей жана өзүңүз да жогоруда айттыңыз, Россиядан да Тоогенге кызыгып келип, өзү кызын арттырып келген. Ошол учурда мынакей жалпы жакшы маалым, жакында эле ушу Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевич Кыргызстанга келгенде, дал ушул Нарын облусу менен да бир катар макулдашуулар жетишилип өшөт да. Ошондо ушу ат башка эмнелер белгиленип атат? Өзбек туугандар эмнеден кандай кылсак деп атат? Ушундай бир божомолдор барбы? Кечээки Өзбекстан Кыргызстан форумуна биз катышып, бир топ ишкерлер менен мындай сүйлөшүүлөргө жетише алдык. Областыбыздын жетекчиси Алтынбек Калдарович официалдуу картошка боюнча, эгүү боюнча 9000 гектардан ашуун жерде иштетүү боюнча келишимге кол коюлду. Биз аларга ат башыдан 1100 гектар жер сунуштадык. Мында жакынкы жумаларда атайын жумуштап келип, жердин шартын көрүшөт. Эми мындай айтканда детальный сүйлөшүү болот. Негизги инвесторлор тартуу боюнча сиз жакшы айтып кеттиңиз. Биз ат башы районунун өзүнүн ички ишкерлерин, ички инвесторлорун дагы ат башынын экономикасына тартуу аракетин көрүп атабыз. Бир топ биздин ат башынын сыртта жүргөн ишкерлери бүгүн жакшы экономикалык долбоорлор менен бүгүн ат башыга келип, жакшы бир долбоорлор баштоо алдында турабыз. Чоң соода комплекси түшкөн атат. Ошондой эле Аскар Маткалыкчы менен ал киши тарабынан 3 кабаттуу заманбап библиотеканын курулушу мына апрель айынан башталат. Жана мына жакында дагы бир нече ишкерлер Бишкектен келип, биз мына сүйлөшүү болду. Экономикалык бир топ долбоорлорду биз ушул ат башыдан чыккан
ишкерлер менен бир колго алсак деп ички инвесторлор ички инвесторлор да биз ушул Ак Башыга тартууну активдештирүүнүн аракетин кылып жатабыз. Мынакей ушу жакында эле облустагы мал сынак болду. Сиздерде да жүрдү окшойт, биздин маалыбызда ошондой эле жылкыларга идентификация жүрдү. Ушул туурасында маалымат берсеңиз, эмнелерди көрсөтөт ушу идентификация, мал санак? Эми негизи биз азыр санаптешүүгө кетип аткандан кийин жалпы экономика анча мал чарбачылыгы дагы толук санаптешүүгө өтүш керек. Ошондуктан бул малдын так санын аныктоо, аны толук идентификациядан өткөрүү, баарын электрондук базага түшүрүү бул бүгүнкү учурдун эң бир актуалдуу маселеси. Бизде негизинен мал санакта малдын башынын өсүүсү бир 103–104% тегерегинде болду. Бүгүнкү күндө бир 260 миңден ашуун кой эчкибиз, 49 миңдей кара мал, уй мал, ошондой эле 35 миңдей жылкы башы болуп атат. Эми албетте бул маселенин экономикалык мааниси абдан чоң. Ошондой эле бул сөз жарандар үчүн да абдан керек. Ошондуктан бүгүн малдын башын эч катпастан анык мындай бир санын тактап, жанагындай электрондук базага түшүрүп алса, ал жаран үчүн деле бул сөз ар кандай экономикалык долбоорлорду ишмердүүлүгүн, чарбачылыгын өнүктүрүүгө дагы жакшы бир базалык түрткү берет. Анан биздин көз карашта мынакей Ат Баш районунун өнүктүрүүнүн бир эң сонун мүмкүнчүлүгү бар да. Жаратылыш кооз, кепти биде өзүңүз баам атасыз, туризм жөндөп атат. Тилекке каршы бизде баягы ошо жөндөп кетүүгө акыбалыбыз азырынча жетпей атат. Аны ушул туризм жаатында дагы бир кеп козгосоңуз. Эми туризм тармагы боюнча өзүңүз айткандай Ат Баш районунун потенциалы абдан чоң. Биз эми Ак Сай өрөөнү, ошол эле Кел суу, Таш Арабат, Босого, Кошой Коргон, биздин бир топ жанагындай касиеттүү же ыйык жерлерибиз бар. Эң негизгиси бүгүнкү бизде инфраструктураны, жол, коммуникацияны биз өнүктүрүшүбүз керек. Бул багытта биз мына жогоруда да айтып кеттим, сөзсүз бул биздин негизги стратегиялык максаттарыбыздын бири. Албетте келген мына былтыркы статистика маалымат боюнча 14.100 районго турист келди. Анын ичинен бир 4.700ден ашуун эле чет элдик туристтер. Бул биз үчүн бир чоң ойлоно турган, келечекке бир жакшы кадамдар кыла турган маалымат да. Биз значит туристтик агым жылдан жылга өсүп жатат. Туристтик агымды биз канчалык көбөйткөн сайын бул элдин кирешелүүлүгүнө бул эми бир топ тармакты кошо тартып кете турган тармакта. Ошоло транспорт, тейлөө, тамак аш тейлөөсүн, гостиничный бизнести, мындай айтканда эл ар тараптуу бизнес кылганга шарт түзө турган тармак. Ошондо бул тармакка биз сөз чоң бир долбоорлорду тартканга аракетти кылабыз. Ушул жоопко улайлы бир чети баягы сунуш экен, бир чети суроо экен. Эмне кийсе болуш, Ат Башта туризмди да кластер катары киргизип, эспортсет балын экспорттоо боюнча кичи логистика борборуна аракет кылсаңыздар жакшы болду дейт. Ушу логистика борбору чындап Ат Башка абдан керек да, эмне айтасыңыз? Абдан туура айтып атат. Эми өзү туризм биз жана мен жети логистикадан сырткары бул эми жети кластер бул айыл чарбасында, ал эми жалпы экономикалык чөйрөдө 8 кластер болуп бизде туризм тармагы аныктаганбыз. Ал эми бал боюнча Ат Башы балы канчалык эл аралык рынокто өзүнүн бийик ордун, сапатын көрсөтүп атканын маалым. Ошондуктан биз Ат Башы балында биз как кластер катары бүгүн иштеп жатабыз. Мына кечээ эле биз Госстандарттын жетекчиси менен Бишкекте сүйлөшүп, биз эл аралык стандарт алууга бул балды как органикалык бал катары дагы жана медициналык жактан дагы бир өзгөчө сапаты бар бал катары сөзсүз бул балды экспортко чыгаруунун аракетин көрөбүз. Мен жогоруда айтып кеткендей, жана Калининде түшчү курулуучу өндүрүш жана балды фасовкалоо. Негизги логистиканы биз ошол жака кылсак деп атабыз, балдын логистикасын. Балды жыйноо, топтоо ошол жерде сөз балды биз экспортко алып чыгуунун аракетин кылабыз. Бул жерде чоң маселе бүгүнкү күндө бал челектин так санын аныкташыбыз керек. Ошондой эле бүгүнкү күндө биз бал өндүрүүнүн дагы
Bizde azыр мына маалымат боюнча bir 250-300 тонна бал өндүрүлүп атат. Ал эми биз кечээ мына Өзбек-Кыргыз форумунда биз Өзбекстандан келген бизнесмендер сүйлөшкөндө алар да кызыктар ошо биздин балга. Бирок биз объемду кылыш үчүн биз балчылыкты дагы өнүктүрүшүбүз керек. Себеби алар эртең 500 тонна же 1000 тонна заказ болуп калганда биз ошондой көлөмдү дагы кылууга биз бүгүндөн баштап аракетти кылышыбыз керек. Анан Ат Баш районунда бир өзгөчөлүгү бир абдан жайыттуу жерлер бар. Мисалы үчүн ошол эле Аксай арпа өрөөнү. Бүгүнкү күндө ушул башкара ушуна биз билгендей ушул Аксай өрөөнүнө арпага Нарын районунан, Актар районунан да барып отурушат да жайкысын. Ушул жааттан жайыттар боюнча мындай тартыштык жокпу? Себеби бизden өзүбүз белгендей малдын да башы көбөйүп атат да. Эми жалпы Ат Баш районунда 1 миллион гектарга жакын жайытыбыз бар. Анын 694 миң гектарын биз өзүбүз пайдаланабыз. Калган 300 гектардан ашуун УДП убактылуу ошо 2 районго берилген. Эми күнүмдүк эмеде анча-мынча келишпестиктер кээде болуп кеткен учурлар бар, айрыкча жазгы жанагы жайлоого чыгуу учурунда. Эми бул өз учурунда айлык бөтүн деңгээлинде, кээде райондук жетекчинин деңгээлинде биз алмасын чечүүнүн аракетин кылып атабыз. Эми бул жайлоолор 30-жылга чейин 2 районго убактылуу пайдаланууга берилген. Жалпы биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн жайытты бир 50%га жакын эле пайдаланып жатабыз. Биз эл менен жолугушканда айтып атат, алыскы жайыттар бүгүндө пайдаланылбай калып кеткен. Көбүнчө эле биз мына жакынкы жайыттарга нагрузканы берип атабыз. Ошондуктан жакынкы жайыттар бир топ деградацияга да учуруп атат. Ошондуктан биз мына жакынкы балык суу, ошол эле Бешбелчер, Кында ушул жайлоорду бир эс алдырып, эми алыскы жайыттарды пайдаланууну колго алышыбыз керек болуп атат да. Анан бул жерде биз мына өткөн жылы Аксай фондун уюштурдук. Бул негизинен ошо Аксай өрөөнүндө болгон бир өзгөчө бир статус. Анан Аксай фонду негизинен ошо Аксайга өрөөнү бир ар тараптан өнүктүрүү боюнча ошондой эле биздин культ центр бар. Ошо культ центр көп жылдан бери мындай каралбай кеткен экен. Мына былтырдан бери аракетти баштадык. Бир топ библиотека, ошондой вет пункттарды калыбына келтирүү. Мына быйылкыга дагы биз ишкерлер менен ошондой эле бир топ мекеме ишкалар менен ушу культ центрди кайрадан калыбына келтирип өнүктүрсөк деп атабыз. Себеби Аксай өрөөнүн бир как борбору эмеси катары. Анын сөзсүз Аксайды биз ар тараптуу малчыларга шарт түзүү боюнча ишти бир комплекстүү ушу Аксай фонду менен биргеликте колго алышыбыз керек. Мен кайрадан ушул ай чарба маселесине кайрылгым келип атат. Себеби биздин колдоо маалыматтарга таансак, мына ушул Ат Баштуу районунда быйыл тажрыйба иретинде чакан аянтчага ушу жүгөрү күн карамадагы айдалып өстүрүлдү да. Болчуданбы? Айыл чарбасы дегениңиз кимге деп атат? Болот деп атат, болбойт деп атат? Жүгөрү биз мына 6 түрүн эктик. Кээ бири жүгөрү толук бышырса болот экен. Анан бир гана Ат Башын эми өзгөчө кээ бир климаттык шартында эске алышыбыз керек экен. Мына кете августтун 18-20-ларында үшүк өтөт экен. Ошондо кээ бир жүгөрүбүздү үшкө алдырып алдык. Ал эми биз мына бүгүн сүт багытында сүт чарбачылыгын өнүктүрөбүз деп атпайбызбы? Ошондон биз жанагы жашыл массага бышырбай туруп ооруп биз пайдаланышыбыз керек. Бул үчүн эч коркпой эле жүгөрүнү эксек толук болоруна биз ынандык. Ушул кыйканчылыкка, чарбачылыкка байланыштуу суроо берип атат. Уюлдук телефон 093 көрөрманыбыз. Жаз келе жатат. Күйүүчү майларды, үрөөндөрдү алып келип берүү пландарыңыздар барбы же өз арбабызды өзүбүз сабабызбы дейт. Дыйкандар сурап атат. Эми айыл, ар бир айылда айыл өкмөттөр тарабынан уюштурулган группалар бар. Биз мына 2 айдан бери ошол группалардан айыл өкмөт тарабынан биз маалыматтарды берип атабыз. Бүгүнкү күндө Россиядан келген үрөөндүн жетиштүү көлөмү балыкчы шаарында турат. Эгер заявка берсеңиздер айыл банк аркылуу биз ошол үрөөндөрдү алып келип бергенге даярбыз. Аграр департамент тарабынан, айыл өкмөттөр тарабынан сиздерге биз бардык айылдарда группалардан айтып атабыз. Кайрылыңыздар, үрөөн маселеси боюнча эч маселе жок, балыкчыдан алдырып беребиз. Эми күйүүчү май боюнча
азыр эми сизге так айта албайм, себеби биздин Минсовхоз менен кандай бир жеңилдиктер болот болбойт. Бул маселени эми жумушчу иретинде сиздер менен такташайлы. Дагы бир көрөрманыбыз ушул Казыбек айылынан экен. Саламатсыздарбы дейт, менин сунушум дейт. Казыбек айылынан дыйкан чарбанын жерине суу чыгара албай убарабыз. Тоок сарай участкасына салма салдырып берүүгүздү суранабыз. Мурунку салынган салма айыл ичиндеги тургундар менен суу талаш болуп келебиз. Суу Кызыл Туу айылы менен график менен алабыз. Айылдын үстүнкү Кызыл Туу арыгынан дейт. Ушу Кызыл Туу менен Казыбек айылындагы суу ат-суулар боюнча Суга суу боюнча буларда былтыр ачыгын боюнча чынында биз жылдык эме өзүбүздө кеңешмеде дагы эме кылганбыз, талкуулап. Өткөн жылы бул эки айылдын ортосунда биргелешкен график кол коюлбай калды. Эми быйыл ушуну жазга жеткирбей ошол суу пайдалануу графигин бекитүүнү мен тапшырма бергем, макулдашып. Эми суу жетиштүү. Буну эми жакшылап мындай бир биргелешкен график менен, тартип менен пайдалансак эле суу баарыбызга жетет. Албетте эми жана ирригация кура турган, оңдой турган иштерибиз бар. Казыбек айылында долбоор да кетип атат. Четкелтебек, Башкелтебектин курулуштары быйыл толук аягына чыгат. Сөзүң кайы келгенде сурап калбасак болбосмун. Өткөн жылы ушул мамлекет тарабынан суга жана ирригация системасына абдан бир колдоолор көрсөтүлдү, каржылык колдоолор. Мына биздеги маалыматтар боюнча Ат баш районуна бир 20 миллиондой сом каралды эле. Ошолорду өздөштүрүү өзүнүн болдубу? Албетте бу 18 миллион 300 сом акча каралган. Негизинен толук өздөштүрүү болду. 16 миллиондон ашык акча толук иштетилди. Ал эми калган бир 2 миллиондой акчага материалдар келген. Азыр күн кичине мүмкүнчүлүк болор менен ал материалдар иштетилет. Албетте былтыр бир топ чоң иштер болду. Биздин мына Акмуздун жогору жагында головнойдо абдан бир капиталдык ремонттон өттү. Быйылга дагы ошол 18 миллиондон кем эмес акча каражаты чечилди. Быйыл дагы ошондой эле оңдоо, түздөө иштери бул тармакта ишке ашырылат. Кошумча маалымат иретинде айта кетели, урматтуу биздин көрөрмандар, ушул келер жылга дагы ушул ирригация системасы ушул былтыркыдай деңгээлдеги акча сумма каралган. Бул да болсо менимче буюрса ушул жылы дагы ушул биздин сугат ирригация түйүндөрү дагы кыйла жакшырышына сонун мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Мен кошумча маалымат иретинде айтып атам. Кайрадан да көрөрмандардын суроосуна кайрылсак, уюлдук телефон 215 менен бүткөн көрөрманыбыз жазып атат. Бүгүнкү күндө жүн, тери талаада эле жатат. Жүн тери иштеткен ишканалар ачылса жакшы болмок. Эл да иш менен кабыс болмок эле. Буга кандай карайсыз дейт. Сөзсүз эми бул Ат баш районунун мал чарбачылыгындагы бир негизги бир стратегиялык сыйроолордун бири жүн тери. Жүндү иштетүү боюнча биз азыр 2 долбоор облустук Теңир Тоо фондуна сунуштап жатабыз. Кара Булуң айылынан бир ишкерибиз 25 миллион сомго проект жазган. Бул жүндөн жерсемдикчи өндүрүү боюнча абдан бүгүнкү күндөгү маанилүү долбоор. Ушул долбоорду биз колдоо алуу боюнча өзүбүз да өтүнүп ушул долбоорду ишке ашыруунун үстүнөн иштеп жатабыз. Сөзсүз жүндү кайра иштетүү боюнча долбоорлор бүгүнкү күндө мындай айтканда процессте. Ал эми терини кайра иштетүү боюнча бүгүнкү күндө биз ишкерлер менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Пока мындай бир жыйынтыктуу так долбоорго токтой элекпиз. Бирок кечээ мына Өзбекстан, Кыргызстан ишкерлердин жолугушуусунда да ушул терини кайра иштетүү боюнча биз Фергананын ишкери менен сүйлөштүк. Мурда дагы сүйлөшүү болгон, мындан 1 жыл мурун. Эми бул азыр климаттык шарт боюнча Нарын областынын бүгүн Кочкорго же Нарынга, Жат баша кай жерге түшөт, ошондо карайлы дешет. Технологиясына климаттык шарт керек дейт. Бирок терини кайра иштетүү өндүрүшү сөзсүз Нарын өрөөнүнө абдан керек. Бүгүнкү күндө тери иштетүү, жүн иштетүү өндүрүшүн сөзсүз кылышыбыз керек. Бул боюнча дагы биз азыр инвестор издөө үстүндө иштеп атабыз. Дагы бир суроо келип атат. Ат баш районундагы мурдагы автобазаны өкмөткө кайтарып алса болобу дейт. Сага менчиктештик бүтүн го дейм. Ат баш ушуну кайра өкмөткө кайтаруу жолу барбы дейт.
Бул боюнча мына элдик жыйындарда, айрыкча Ат баш айылында өткөн жыйындарда аксакалдар тарабынан, эл тарабынан маселе көтөрүлгөн. Биз райондук прокуратурага официалдуу кат менен кайрылдык. Ушул бүгүнкү күндө пайдаланылбай ташталып калган ушул объектилерди убагында кандай жол менен приватташылган, сатылган, бизге ушул мыйзамдык эмесин тактап берсеңиздер деп. Сөз бул маселени биз бүгүн көңүлүбүздө, себеби бул бош жаткан жерлерге биз же инвестор тартышыбыз керек, же болбосо алган адам ал жерге сөз элге, районго пайдасы тийген бир объектин куруш керек. Эмилик болсо мынакей бизге бөлүнгөн убакта өзүнүн соңуна чукулдап келе жатат. Анан биздин ушул актуалдуу маекте өзүнүн бир жакшы салты бар. Көрсөтүүнүн аягында келген мейманга эркин микрофон. Сизге да ушундай мүмкүнчүлүк бар. Ушу эркин микрофон аркылуу эл журтту кызмет алыңыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, дагы бир ушу бүгүнкү сиздер менен болгон маек ушундай убакыт болгондо мен абдан кубанычтамын. Ушу мына жылдын башында сиздер менен жолугушуп атабыз. Быйылкы жылга Ат баш району боюнча бир жакшы экономикалык жактан максаттар, долбоорлор алдыга койгонбуз. Албетте бул баарыбыз биргелешип, ынтымакта бул долбоордун үстүнөн иштешибиз керек. Бизге мындай бир жакшы долбоорлор, идеялар менен келген ишкерлер болсо, биз дайыма сиздер менен кызматташканга, ошол долбоорлорду ишке ашырганга сиздер менен чогуу аракеттенгенге биз дайым даярбыз. Биргеликте ушул Ат баш районунун экономикалык дарыметин, потенциалын жогорулатканга, өнүктүргөнгө аракет кылуу биз негизги максатыбыз. Бул үчүн биринчиден элибизде ынтымак, биримдик болсун, аманчылык болсун, бөөдө кырсык болбосун. Кудай буйрса, Ат баш районунун потенциалы абдан чоң. Биз климаттык шартыбыз оор дегенибиз менен ушундай кенен жерди пейили жакшы элди берген. Ат баш району стратегиялык жактан Кыргызстанда бир белдүү региондордун бири болушуна мен абдан ишенем. Кудай буйрса, биздин келечегибиз алдыда. Эмилий Сабулович, мынакей аттаныш убакыт бөлүп биздин көрсөтүүгө келип катышып берүүсү менен терең ыраазычылык билдирем. Дайыма эле эл журтуңузда ийгиликтер боло берсин. Рахмат. Урматтуу телекөрөрмандар, ушу менен бүгүнкү актуалдуу маек программасын жыйынтыктайбыз. Сиздердин кызматыңыздарда мен Бөлөкбай Серимов болдум. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу амандыкта көрүшөлү.